Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati. Тазалык китеби дейт. Адам тазалануу. Тазалык имандын бир бөлүгү, тазалык имандын жарымы деген пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып кеткен кеп бар. Кээде ушундай бир мусулман бир туугандарыбыз таза болбой калса, демек урматтуу бир тууганда мына ошол исламды сыртынан гана кабыл алып, жан дүйнө менен кабыл албай аткан экенбиз, ислам толук кылбай аткан экенбиз деген маани келип чыгат. Чындыгында адамдын дене бою, кийим кечеси, олтурган үйү, анын мындай бир ошол колу буттарынын бардыгы, тиштери, ооздорунун бардыгы, жан дүйнөсүнүн бар таза болуш керек. Ошондуктан мына ошол тазалык китеби менен биздин бардык фикх китептер башталат. Имам Кудури айтат: "Кала Аллаху Таала: Я айюхаллазина аману иза кумтум иля ссалати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиqi вамсаху бируусикум ва аржулакум илал кабейн." О иман келтиргендер, мусулманмын деп жүргөн көкөрөгүн каккандар, о иман келтиргендер, эгер намаз окуй турган болсоңор, ал эми намаз баарыбызга белгилүү, Кур'ан-ы Каримде милдеттүү болгондой бир күндө 5 маал парз намаз бизге белгилүү. Ошол милдеттүү болгон, кааласаң каалабасаң окуй турган намазга турган мезгилде фагсилу вужухакум, жүзүңөрдү жуугула дейт. Ва айдиякум илал марафиq, эки колуңарды, чыканактарыңарды кошуп жуугула. Вамсаху бируусикум, башыңарга маск тартып сылап, андан кийин ва аржулакум илал кабейн, эки бутуңарды кызыл ашык томуктары менен кошуп жуугула дейт. Мына адатта ачык боло турган жерлер, адамдар менен контакт боло турган жерлер, сырттан аба келип жуга турган жерлердин бардыгы эмне Кур'ан-ы Каримдин тексти менен жуулганга урматтуу бир тууган буйрук берилип атат. Колдун алакандын отун гана, анын артын гана мындай жууп койбостон, балким чыканакты кошуп жуугула дегени мына ошол вирус ушул жака чейин кириши мүмкүн, калган жак эмне жабылып калышы мүмкүн деген ыктымалга деле туура келет. Айтор кандай болгону дагы мына ошол даарат алганда колдун өзүн гана жуубастан алакандын отун, балким чыканакты кошуп бир күндө 5 маал жуунуу биздин мусулмандарга парз милдет болуп эсептелет. Фарду тахарати, даарат алгандагы милдеттүү, ансыз болбой турган шарттар, даараттын парздары эмне десе, гаслу ал-а'заи саласати, 3 мүчөнү жууш керек, ва масхур раси, бир мүчөнү сылап тартып, мас тартып коюш керек деди. Ва масхур раси والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. Эки чыканак, адамдын эки колунун чыканагы жана эки буттун кызыл аштары бутту жууганда, колду жууганда кирип кетет. Чыканак кошулбай калса, адамдын кызыл аштары кошулбай калса, томуктары, анда бул дааратка өтпөй калат. والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية. Ал эми башка мас тартканда ошонун милдеттүү болгон, парз болгон өкүмү баштын маңдайы 4төн 1, атагыраак айтканда мына ушул 4 манжа бата турган, чач чыккан жерге сүйкөлө турган болсо, мына ошол эмне даараттын парзы болот. دليل قطار لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam deyt, ошондой бир эски турган жайга келип ошол жерге заара кылып, андан кийин даарат алганда ошол маңдайына мас тартып, андан кийин эмне эки масына мас тартты дейт. Маңдайына тартканда ошол башында кийген чалмасын аркага жылдырып туруп, моундай маңдайга тартып, андан кийин эмне эки бутунда кийген масына маск тартты дейт. Демек мына ушул мас тарткан тартиби мына ушундай.